Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тил китеп дептериңерди ачып даярдаңар. Бүгүнкү числону дептерге жазабыз. Бүгүн аягын айдын 8-и, аптанын шейшемби күнү. Бүгүнкү өтүп турган сабагыбыздын темасы силердин үй-бүлөлөр кандай? Бул теманы биз мурунку сабакта дагы өткөнбүз. Бүгүн анын 2-чи бөлүмүнө өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын грамматикасы жөнөкөй жана татаал сөздөр. Сабагыбыздын лексикасы же болбосо жаңы сөздөрү үй-бүлөлүк дарак, муун, аркин, элестети, таанышты, тууган, ден соолук, таеке жана таече. Мурунку сабакта биз жөнөкөй жана татаал сөздөрдү өткөнбүз. Жөнөкөй сөздөр бир сөздөн турат. Мисалы, бала, ата, үй, апасы менен атасы, бактылуу, бага, сүйөт. Балдар, силер бул сөздөрдүн маанисин түшүнөт болсоңор керек. Эми татаал сөздөргө токтолсок, татаал сөздөр эки жандашып сөздөрдөн турат. Алардын ортосуна дефис коюлуп, же болбосо алар бир нече маанини түшүндүрөт. Мисалы, бала чака, ата эне, үй-бүлө, чоң апасы менен чоң атасы, бактаалайлуу, кам көрөт, жакшы көрөт, жанашкалар. Кыргыз тилиндеги татаал сөздөрдүн 3 түрү бар. Алар кош сөздөр, кошмок сөздөр жана кыскартылган сөздөр. Буларды биз мурунку сабакта өткөнбүз. Кош сөз. Жумташып бириккен сөздөрдү биз кош сөз дейбиз. Алардын ортосуна дефис коюп ажыратып жазабыз. Мисалы, бала, чака. Бала деген сөздүн маанисине токтолсок, биз бала, улуу кыздын маанисин түшүнөбүз. Ал эми чака деген сөздү бөлүп айта турган болсок, биз буюмдун маанисин түшүнүп калабыз. Бизче чака деген челек дегенди түшүндүрөт. Ал эми жалпылап айтканда бала чака деп айтабыз. Идиш аяк, ата эне, жер суу, батпак, өйдө төмөн, алдуу күчтүү. Булар кош сөздөр. Эми кошмок сөздөргө токтолсок, тутумдашып бириккен кошмок сөздөр деп аталат. Кошмок сөздөр эки жандашык сөздөрдөн турат жана башка маанини билдирет. Мисалы, бала кез. Бала кез дегенде биз балалык чакты, же болбосо өзүбүз чоң айтканда балалык кезибизди түшүнөбүз. Аяк кат, чоң эне, ак суу, кара суу, күн сайын, саманчынын жолу, жол башчы, жанашкалар. Балдар, китебиңердин 7-8 бетин ачкыла. Үй-бүлө силер үчүн эмнени түшүндүрөт? Эмне үчүн ар ким үй-бүлөнү ар кандай элестетет? Үй-бүлөбүздү ата-энебиз менен талкуулайбыз. 8 бетти ачабыз. Апамдын туугандары кимдер? Таята апаңардын атасы, тайене апаңардын апасы, таеке апаңардын агасы, иниси же болбосо үкөсү, акеси. Таеже апаңардын эже, сиңдиси. Атаңардын туугандары: чоң ата атаңардын атасы, чоң эне атаңардын апасы, аба же болбосо аке атаңдын ага иниси, эже атаңдын эже карындашы. Силер дептериңерди ачып үйдөн 10-чу көнүгүнү дептерге жазгыла. Сабакта үйрөнгөн жаңы сөздөрдү колдонуп, алыстагы тууганыңарга кат жазгыла. Анын ден соолугун, иштерин сурап билгиле. Үй-бүлөдөгү жаңылыктарды, акыркы окуяларды, өзүңөрдүн үйдөгү жасаган иштериңерди жакшы маанайда жазып, Google Class'тан менин дарегиме